Нарын телекөрсөтүүлөрүн өз ичине Ала Тоо аймагындагы орунтуу окуялар менен көрүнүштөрүн камтыган өлкө демен маалымат программасы улантат. Алдыдагы 20 минутта алар менен биздин кабарчылар Жала мен Жазгүл Усубалиева тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү чыгарылышта сайга сапырылган миллиондор, Нарын облусундагы жаңы мектептердин курулуштарында коронжолукка жол берилүүдө. Биздин эсептөөдө мына ушул жерге кеткен чыгым бериле дегенде 10 миллион сомдун оокаты. Колдоого муктаж топтогуларга камкордук. Сары Өзөн чүйдө ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелгендерди жумуш орундары менен камсыз кылуу колго алынды. Бул жерде жыгачылыкка балдарды үйрөтүп, жанагындай өстөрүн камсыз кылып иш менен. Сатыкка чыккан коёндор. Сузак районунда коёндордун жарманкеси уюштурулду. Мындан кийин ар ай сайын жарманкелерди уюштуруп турабыз, элге породалар таанытып. Эми ушул жана башка окуялар менен көрүнүштөрдөн кененирээк. Бүгүн мамлекет башчысы Садыр Жапаров Корея Республикасынын улуттук ассамблеясынын төрагасы Пак Бён Сокту кабыл алды. Көтөрүңкү көңүлдөн жана жылуу маанайдын кырдаалында өткөн бул сүйлөшүүлөрдө парламенттер аралык саясий, соода, экономикалык жана маданий гуманитардык кызматташуунун аспектилери талкууланды. Кыргыз лидери өз өлкөсү Борбор Азия Корея Республикасы кызматташтык форумуна чоң маани берерин жана анын алкагында биргелешкен долбоорлорду жүзөгө ашырууга кызыктар экендигин баса белгиледи. Ал Кыргызстан үчүн да, Түштүк Корея үчүн дагы келечектүү болгон өлкөлөр ортосундагы соода экономикалык кызматташуунун чоң потенциалы бар экенин белгиледи. Ал эки өлкөнүн өкмөттөрүнө бул багытта тыгыз кызматташууга чакырып, тараптардын биргелешкен аракеттери менен соода жүгүртүүнүн көлөмүн көбөйтүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөрүнө ишенимин билдирди. Ошондой эле мамлекет башчысы учурда Кыргызстанда жагымдуу инвестициялык климатты түзүү үчүн бардык чараларын көрүлүп жаткандыгын баса белгиледи. Мамлекет башчысы шаарларды жана аймактарды өнүктүрүү, гидроэнергетика, тоо-кен жана текстиль тармагы, өнөр жай транспорт чөйрөлөрү, туристтик объектилерди, аэропортторду куруу жана башка маанилүү тармактардагы кызматташтыкты арттыруу максатында кореялык ишкерлердин Кыргызстанда болушуна кызыктар экендигин билдирди. Ошондой эле билим берүү чөйрөсүндө эки тараптуу кызматташууну кеңейтүүгө кызыктар экенин белгилеп, кыргыз студенттери үчүн стипендиялык билим берүү программаларынын квоталарын көбөйтүүнү, студенттер жана окутуучулар менен алмашуу программаларын ишке ашырууну карап көрүүнү өтүндү. Өз кезегинде Корея Республикасынын улуттук ассамблеясынын төрагасы Пак Бён Сок Корей тарап ар тараптуу кызматташууга жана Кыргызстандын алдыга карай өнүгүүсүнө активдүү катышууну кааларын жана ага даярдыгын баса белгиледи. Төрага кыргыз тараптын билим берүү жана курулуш жаатында кызматташуу боюнча көтөргөн демилгелерин кубаттап, алардын эки тараптуу алакаларды кеңейтүүдөгү ролу зор экенин белгиледи. Ал коронавирус пандемиясынын кесепетинен улам токтоп турган башка чөйрөлөрдөгү кызматташууларды да тереңдетүүгө даярдыгын билдирди. Ал эми кореялык адистер Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы менен биргеликте Чолпон Ата, Ош, Бишкек шаарларында жана Сузак районунда өрттөн куткаруу кызматынын жаңы имараттарын курушмакчы. Жалпы баасы $7,5 миллион түзгөн бул долбоорду заманбап шаймандар менен камсыз кылууда каралган. Өрткө каршы кызматтын сапатын жакшыртуу максатында алгачкы имараттын курулушу Чолпон Ата шаарында башталып, капсуласы салынды. Сөз кабарчыбызда. Чолпон Ата шаардык номер 31 өрт куткаруу бөлүмүнө жаңы имарат куруу Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлиги, Кореянын эл аралык кызматташуу агенттиги, Корея Республикасынын өкмөтү жана Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын ортосундагы кызматташтыктын алкагында ишке ашууда. Курулушу башталган имараттын капсула салуу салтанатына Корея өлкөсүнөн келген өкүлдөр, облус жетекчилиги жана жергиликтүүлөр катышты. Бул долбоор Кыргыз Республикасынын өрт куткаруу кызматынын потенциалын күчөтүү жолу менен калктын өрт коопсуздугун сактоо деңгээлин жогорулатуу деп аталып, жалпы баасы $7,5 миллион түзөт. Аталган каражатка өлкө боюнча 4 өрт куткаруу бөлүмү салынат. Алгачкылардан болуп курулуш иштери Чолпон Атада башталды.
농촌 개발 사업. Корея өкмөтү табигый кырсыктын кесепеттерин жоюу жана улуттук потенциалды чыңдоо боюнча Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн аракеттерин кубануу менен колдойт. Жакынкы 5 жылда Кыргызстандагы өнүгүү аракеттерибиздин масштабын жана көлөмүн кеңейтүүнү пландаштыруудабыз. Эки мамлекеттин ортосундагы кызматташтык Кыргызстандын экономикасын жана коомун өнүктүрүүгө, кыргыз элинин жашоо сапатын жакшыртууга өбөлгө болот деп ишенебиз. The Kyrgyz Republic through the Ministry of Табигый кырсыктар туруктуу өнүгүүгө доо кетирет. Андыктан өз убагында анын алдын алуу абзел. Корея өкмөтү менен болгон өнөктөштүк Кыргызстандагы өрт кырсыктарынын коркунучун азайтуу жана климаттык өзгөчө кырдаалды жөнгө салуу багытында өз натыйжасын берет деген үмүттөбүз. Биз бул жаатта мындан ары да ыраттуу ыкмаларды сунуштап, колдоп берүүгө даярбыз. Белгилей кетсек, мындагы өрт куткаруу кызматкерлери 1960-жылы салынган эски имаратта бүгүнкү күнгө чейин иш алып барышат. Жарым кылымдан ашуун кызмат өтөгөн жай коопсуздук талаптарына жооп бербейт. Мындан сырткары бөлүмдүн материалдык техникалык базасы да эскилиги жетип, туристтик аймакты тейлөөдө бир топ мүчүрүштүктөр жаралып келген. Негизи бизде бу жерде эки техникабыз бар. Өрт өчүрүүчү, ошондой эле Ысык-Көл районунда bir шаар 30 айыл, ошондой эле 110дон ашык эс алуу пансионаттар, эс алуу борборлорун тейлейт бул өрт өчүрүүчү кызматы. Бүгүнкү күнгө ушул жаңы имарат салуу бүгүнкү замандын талабы. Кошумчалай кетсек, койка аркылуу ишке ашып жаткан долбоордо имараттарды куруу менен катар өрткө каршы туруунун сапатын жакшыртуу да каралган. Ага ылайык имарат ишке берилсе, бөлүм 6-9 тонналык өрт өчүрүүчү унаалар, заманбап шаймандар менен толукталат. Ал эми апрель айында башталган курулуш иштери жыл аягына чейин жыйынтыкталып, имаратты пайдаланууга берүү мерчемделүүдө. Данагүл Алиева, Жакшылык Чортонов, Ысык-Көл облусу. Бүгүнкү күн Нарын облусунда 27 мектеп жаңыдан курулууда делингени менен алардын 90%-ында иштер токтоп турат. Кырдаалдын мындай жагымсыздыгына мамлекет казынасынан каралган каражаттын колго тийбей жаткандыгы себеп. Бирок ошол эле учурда бөлүнгөн миллиондордун сайга сапырылган фактылары да бар. Алардын айрымдары баяндамачыбыз Бөлөкбай Шеримбековдун назарына илинген. Бул жерден биринчи булар мектеп салабыз деп келгенде биз 4 жерден чуңкур казып бердик. Кочкор районуна таандык Каракүжүр өрөөнүндөгү Аккы айылын мекендеген Шүкүрбек Садыбакасов кезегинде канчалык күйүп бышпасын анын сөзүнө бирөө да кулак төшөбөгөн. Анын тегин жерден эле зар какшабагандыгы кийинчерээк билинип отурат. Заказчы Кочкор районунун архитектурасы Мисир деген жигитте, фамилиясын билбейм. Анан болбой ушун мен ушуга келиштиден мына болгон катар ушуга келгенде ким келди? Богачиев. Анда Окустовос губернатор кеткен губернатор Кайфовтар келди, көп кишилер келди, МЧС келди баары. Ой, болбойт десек, болбой эле ошо менен кирпич көтөрүп киришти. Андан кийин жарака кетти. Жарака кеткенде токтотушту. Алгач пайдалуу түптөлгөнүндө кубанычтан улам далай тебетелер көккө ыргытылган жогордагы Үсөн Бейшеев атындагы орто мектептин жалпы сметалык наркы 46 миллион сомду түзүп, аны өздөштүрүү имарат строй компаниясына жүктөлгөн. Бирок жумуштар башталбай, аны токтотуу зарылдыгы жаралган. Азыр биз бөлмөлөрдүн аралап жүргөн мына ушул объект жаатан сөз болуп жаткан мектептин алгачкы курулушу пайдалуу түптөлгөн жана ошол учурда бийиктиги 1,5 метрдик дубалдарда көтөрүлгөн. Бирок кийинчерээк бул жерде суу чыккандыктан ушул жайды башка жакка көчүрүүгө туура келген. Биздин эсептөөдө мына ушул жерге кеткен чыгым бир бериле дегенде 10 миллион сомдун оокаты. Бирок ошого карабастан ошол кездеги жетекчиликтагы азыркы жетекчиликтагы балык сымал ооз ачканга жарашпайт. Тилекке каршы баштапкы иштерине жумшалган 19 миллион сом кимдин эсебинен болору азыркыга дейин жандырмагы жок табышмак. Ошентип 2 тоннун башын эңсеген эчки ачка алып тур демекчи, аккалык балдар же уйдан жок, же уй байлаган жиптен жок болуп, мына кулай турган эски имаратты айланчыкташууда. Биякта жаракалар көп кеткен. Кene тетинтип жаракалар көп кеткен. Кышында суук болот. Биякты куралы дегенде сүйүнгөнбүз. Бул мектептен кетип бияк окуйбуз дегенден. Биякты куруп атып эле нары жакка аттап кетишти. Анан Алда бүтпөй турат. Алда бүтпөй турат. Үстүндө шифрлар түшүп сынып атат да, ошо шамал болгондочу. Ошондон коркуп атабыз.
Ак Кудук айылынын тургундары мектебибиздин авариялык абалда болгондугуна байланыштуу балдардын коопсуздугун камсыз кылуу үчүн ата энелер өздөрү чогулуп бел байлап ушундай бооз үйлөрдү алып келип тигип. Ал эми эски мектептин кооптуулугунан кабатырланышкан Нарын районундагы Ак Кудук айналар минтип кыргыз бооз үйлөрүн тигишип, аларды класстык бөлмөлөргө айландырышкан. Чынында эле өткөн кылымдын 70-жылдарында курулган эски имарат үлп этип жел жүрсө, күп этип кулап калары бышык. Фундамент жарылып, кирпич да кулап, үстүнүн баары бүт жарылып атат, үстүнөн устундар сынып атат. Эптеп эле турат. Балдарды окууга берүүдөн коркуп атабыз. Электиктердин ушул мүдөөсү эске алынуунан мындан 2 жыл мурун Өмүр уулу Кожойка атындагы орто мектептин курулушу колго алынган. Анча да жергиликтүүрдүн айтымдарында иш ыргагы өздүгүндө болбогону аз келеңесип, талап кылынган нерселер таптакыр сакталган эмес. Мунун кесепетинен аталган объектке делинген 59 миллион сомдун 5 миллионго жакыны сайга сапырылды. Эми бул сумманы чалагайымдыкка жол берген Тунук курулуш компаниясы кайтарабы же буйртмачы Нарын капиталдык курулуш башкармалыгы береби али белгисиз. Бөлөкбай Шеримбеков, Алтынбек Каныбек уулу, Нурбек Рахманов, Нарын облусу. Учурда коомчулуктун зор кызыгуусун жаратып жаткан баш мыйзамыбыздын жаңы долбоорунда социалдык адилеттүүлүктү камсыз кылуу жаатында да бир катар чаралар каралган. Аларда башкы басым ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелгендерге жасалган. Ал эми статистикалык маалыматтарга таянсак, өлкөдө 180 миңден ашык майыптар бар. Күн тартибиндеги олуттуу маселелердин бири аларды туруктуу жумуш орундары менен камсыз кылуу. Чүй облусунун Сокулук районундагы бул багыттагы аракеттер кесиптешим Мурат Жолукеевдин көңүлүн бурган. Чүй облустук майыптар коому 2005-жылы ачылган. Анын эң башкы максаты республикадагы мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга ар тараптан жардам берүү. Башкача айтканда, алардын ден соолугунун өзгөчөлүктөрүнө карабастан жумуш орду менен камсыз кылып, андан тышкары атайын курстарда окууларды өткөрүп, эң башкысы коомдо өз ордун табууга көмөк көрсөтүү болуп саналат. Өздөрүн камсыз кылып, иш менен алектенсин деген максатта. Аялдар кол өнөрчүлүк менен алектенишет булар. Жанагындай сумкаларды, носкилерди токушат. Андан тышкары тикмечиликке үйрөтөбүз. Бул Мира деген көчөдө азыр швейный эме ачылган. Ошол жерде акысыз, мүмкүнчүлүгү чектелген аялдарыбызды ошол жерде үйрөтүп, андан ары иш менен камсыз кылабыз да буюрса. Негизинен бул жерге адамдар эмгектенүү менен бир катарда эс алуу жана баарлашып пикир алмашуу багытында да жолугушууга келип турушат. Алардын арасында айымдар арбын. Айзема Маралбек кызы 21 жашта, биринчи топтогу Тубаса майып. Бул коомго 3 жылдан бери келип, дос күтүп, кичинесинен өнөрлүү кыз атайын токуу, тигүү иштери менен алектенип келет. Айзема бүгүн дүйнөдөгү эң бактылуу айым, сүйүктүү жар. Ал 2 ай мурун уулду болуп эң чоң кыялы орундалган. Азыр биздин каармандын алдыда койгон өтө маанилүү максаттары бар. Профессионал технолог болгум келет да. Анткени деген соо адамдар менен мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар бирге иштей алышпайт деп ойлойм да. Анткени баары мүмкүнчүлүгү чектелген адам баары бири-бирин түшүнүшөт. Соо адам оорулуу адамды түшүнө албайт да. Ошол үчүн өзүм швейный цех ачып, анан кийин ошол жакта мүмкүнчүлүгү чектелген жаш кыздарды же эжелерди ушу иштетким келет. Ал эми 39 жаштагы Аида Мырзабекова Москва районуна караштуу Крупская айылынын тургуну. Бала чагынан 2 группадагы майып. Ага карабастан 4 баланы тарбиялап чоңойтуп, аны менен бир катарда коомдо активдүү иштерди алып барып, бул жерде катталган айымдарга кеңешин берип, билгенин үйрөтүп, жардамын аябай келет. Өзү кичинесинен токуучулукка кызыгып, үйрөнгөн. Аиданын айтымында жип менен алектенүү биринчиден мээни сергитип, эс алууга, көйгөйлөрдү унутууга чоң көмөк берет. Ошол себептен келечекте кыз келиндерге өзү билген өнөрүн үйрөтүүнү кыялданып келет. Азыр мен өзүм кыялымда кичинекей жаш балдарды, майыптардын мүмкүнчүлүгү чектелген эме кыздарга үйрөткүм келет. Ошо үйдөн токуп эметкенде аракет кылып, өзүнүн эмесине да настроениясын көтөрүлүп, келе токуганда эс алат да кайынкиде. Ар кимдин өзүнүн кыялы бар, но
Мен өзім ойлаймын да мендей депчи. Мен мисалы токугандай эс алам да. Бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды колдоо өтө маанилүү. Алардын ичинен өзгөчө аялдарга ар тараптан кол сунуу мезгил талабы. Анткени кандай болбосун, аял биринчиден мээримдүү эне, жароокер адам. Алардын мойнуна көптөгөн турмуш теричилик түйшүктөрү илинген. Бирок ага карабастан акыркы учурда айымдардын коомдогу активдүүлүгү байкалууда. Бул албетте жакшы көрүнүш. Аны биздин Айзема Аида дагы тастыктайт. Алардын ден соолугундагы чектөөлөргө карабай, ак эмгектери менен үй бүлөсүнүн материалдык жагдайын жакшыртууга аракет кылуусу, андан тышкары коомдук иштерге активдүү катышуусу көпчүлүккө сабак. Президент Садыр Жапаров Памирлик кыргыздардан кабар алды. Оштун Чоңалай районунда жашап жаткан этникалык кыргыздардын жашоо шарты менен жеринен таанышып, көйгөйлөрүн укту. Мына ушундай көрүнүштөр менен коштолгон мамлекет башчысынын ишемби жана жекшемби күндөрүндөгү өлкөнүн түштүгүнө иш сапары кийинки материалда. Памирден көчүрүлүп келинген 17 үй бүлөгө Чоңалайдын Талды суу айылына 11 үй курулуп жайгаштырылган. Алардын үй тиричилигине жана азык-түлүгүнө жардам көрсөтүлгөн. Бюджеттик каражаттардан тышкары жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана демөөрчүлөр тарабынан акчалай жардамдар берилген. Президент Садыр Жапаров этникалык кыргыздар менен жеринен баарлашты. Жакшы, өзүңөр жакшы турасыңарбы? Жакшы турсаңыздар болот. Көрүп чыксак болобу? Кирпичтер 2020 жылы республикалык бюджеттен 20 миллион бөлүнүп, 1 гектар жер бөлүнүп берип, 11 үй чыккан, 11 үй. Президент ошондой эле көчүрүлүп келип жайгаштырууга мерчемделип жаткан Памирде калган афгандык кыргыздарга Чоңалай районунун Кашка суу айылындагы Бурган суу участкасына турак жайларды куруу долбоору менен таанышты. Мамлекет башчысы жергиликтүү бийлик органдарынын көңүлүн памирликтер үчүн бирдиктүү конушка зарыл болгон жер тилкелерин тезинен трансформациялоого бурду. Конушка билим берүү жана социалдык мекемелердин курулушу сөзсүз каралышы зарылдыгын белгиледи. Жакшы турасыздарбы? Памирлик кыргыздар менен болгон баарлашууда Садыр Жапаров калган афган кыргыздардын ушул жылдын кыш мезгилине чейин өз мекенине көчүрүү ниети жөнүндө айтты. Бул үчүн мамлекетте жетиштүү күч жана каражаттар бар. Мына мен көкүрөгүмдө туруп турган илгертен бери бүтүндөй ошол кыйналып, баягы жоголуп бараткан, Памирде жоголуп баратат десек болот да. Жоголуп бараткан кыргыздардын баарын Кыргызстанга көчүрүп келиш менин көкүрөгүмдөгү иш болчу. Мен ушуну мына жакын арада Кудай буйрса аткарам. Өз көзөмөлгө алам. Каражатыбыз бар. Барын источниктерибизди таап койдук. Каяктан каражат алып, кантип көчүрүп келебиз, кантип жайгаштырабыз деген. Бардык жакшынакай шарттарды түзүп беребиз. Тарыхка кайрылсак, Памир кыргыздары 1575-1930 жылдар аралыгында Ооганстанга туруктуу жашоого кеткен кыргыздардын тукуму. Алар катаал билим алуу менен ден соолукту чыңдоого шарты жок чоң жана кичи Памир тоолорун байырлайт. 2019 жылдын 23 декабрында 50 кишиден турган 11 памирлик үй бүлө Алай районунун Сары Могол айылына көчүрүлүп келген. 2019 жылы Нарынга 50 памирлик кыргыз келип, жатаканага жайгаштырылган. Кийинчерээк бир нечеси Ооганстанга кеткен бойдон кайтып келген эмес. Айымкан Исралгыз, Азам Бузирков, ынтымак. Башка кабарлардан жакында эле Сузак районунда уюштурулган коёндор жарманкеси көпчүлүктүн зор кызыгууларын пайда кылды. Ага аталган жаныбарлардын 10 түрү чыгарылгандыктан кардарлар үчүн тандоо анча оңойго турбады. Эң иридей мына ушунусу менен өзгөчөлөнгөн иш-чарадан кабарчыбыз Бурул Жанызакованын репортажы. Россия Федерациясынан, Казакстандан, Украина жана Белоруссия өлкөлөрүнөн алынып келинген коёндун 10дон ашуун түрү мында. Алуучулардын саны анчейин деле байкалбаганы менен кызыккандардын саны арбын. Алармандар көбүнчө кооздук же кичинекей балдарга алабыз дегендер. Жарымакта кызыкты бир көрөйүнчү деп чейден ушу тамаша кылып турган коёндордун бир-биринен чырайлыгы. Кызыгып көрүп атабыз, неберелериме алып берсем деп ак коенектерди. Ошол кыдырып жүрөбүз, эми келдик. Мен да бир кошкорун алайын дегендим. Коёнум бар менде дагы. Кызым бар, неберем ошого алып бергендим. Ошого 3 айдан өтүп калыптыр. 4 айга жакындап калыптыр. Ошого
кошуп коеюн дедим эле. Өлкөдө коёндун Нова Зеланд жана Калифорния түрүнө көбүрөөк басым жасашууда. Анткени башка түрүнө караганда эттүү болуп 7 килограммга чейин эт берет. Калган түрлөрүн кооздукка алынса, терилери кийимдердин жака жеңдерине, баш кийимге пайдаланылып келет. Сүт эмүүчүлөрдүн катарына келген бул жаныбарды кароодо да кыйынчылыктар болбой койбойт. Үнем өзүгө жараша кыйынчылыктары бар. Мунун да өзүнө жараша кыйынчылыктары бар. Эрте менен тамак ашын жана коёнду таза багуу керек. Кечкисинде тамагын берип, таза кармоо зарыл. Бир жылда 1 ирет укол берилет. Бул ар түрдүү оорулардын болуусунан алдын алат. Келедиген чума убунача качалыларды алдын алып, Коёндор жарманкеси Сузак районунан башка Ош шаарында да орун алган. Жарманке өлкөнүн 7 дуанына тең жүргүзүлмөкчү. Негизги максат коёндун түрлөрүн жайылтуу жана жергиликтүүлөргө жакындан жардам берүү дешет уюштуруучулар. Жалал Абад шаарында уюштуруп атабыз. Биздин максат эми мындан кийин ар ай сайын жарманкелерди уюштуруп турабыз, элге пародалар таанытып. Бизде азыр 10дон ашуун түрү бар коёндордун. Эт багытында бага турган коёндор бар. Мисалы булар эт багытында багыла турган коён, калифорнийский порода деп айтылат. Булар 5,5 килога чейин болот, живой вести. Мында коёндун баасы 1000 сомдон баштап 15 000 сомго чейин. Сатуучулар 10го чукул. Сатыкка коюлган коёндор 200га жакын. Барчынай Жансакова, Бурканбек Матов, Сузак району. Көрсөтүүбүздүн соңунда өлкөбүздө Орозо айы 13 апрелде башталарын эскертмекчибиз. Бул туурасында Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка ылайык, муфтият аалымдар кеңешинин номер 1 токтомунун негизинде 2021 жылдагы ыйык Рамазан айынын 1-күнү деп 13 апрель белгиленди. Bir жылда 30 күн орозо кармоо, тагыраак айтканда күн бою наар айтпай жүрүү ислам дининдеги негизги 5 парыздан бири. Ушуну менен өлкө деминин кезектеги чыгарылышын аяктайбыз. Алдыда эртеңки аба ырайынын божомолу. Саламатта калып, аманчылыкта көрүшөт.